1 milyardı şu fevralda düşürген. Bravo. 4 aydan beri tutadi. 4 aydan beri kaçıda. Бүгін 24 июнда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетінің төрағасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Баткен шаарындагы 10 000 кишиге лайыкталган стадиондун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов баштаган жетекчилер, падиратчыга жана тийиштүү кызмат адамдарына жеринде тапшырмалар берилди. Камчыбек Ташиев курулуш иштеринин жүрүшү жай болуп жатканын сынга алды жана тездетүүнү талап кылды. Строительдерден болобу, несилген властьтардан болобу, акчаны кармап бербей аткан болсо, строителдер жакшы иштебей аткан болсо, жарыктар жакшы иштебей аткан болсо, делать, возводить на полностью. 4 aydan beri budan işine düşüyor. Meni kırattandırmay жатты. Eğer mınday tempede жүзе турган болсо, эми үйүнбөй калат. Şurada үйүнбөй калат. Бургулат дейт, мүмкүнчүлүк берди. Мына МЧСке бердик, МЧСтин кыдалары бар көп деп. Кана эми кылган иш. Не кылышым керек мен? Я. Мен президент айтат, же аткардык, же аткарбадык депчи. Эки эле сөз болот. Сиздин берген тапшырмаңызды аткара алдык, же аткара албадык. Эскерте кетсек, Баткен облусун өнүктүрүүгө жана инфратүзүмүн жакшыртууга мамлекеттен 10 миллиард сом бөлүнгөн. Анын 1 миллиард сому стадиондун курулушуна каралган. Стадионго караштуу аймактын жалпы аянты 10 гектарды түзөт. Стадионго караштуу аймак футбол аренасынан сырткары 3 машыгуу оюн талаларын жана 4 кичи футбол аянчаларын камтып, алардын жанында кийим алмаштыруучу бөлмөлөр орун алмакчы. Ал эми стадиондун өзү жана бир футбол аянча жарык берүүчү шам чырактары менен жабдылап, футболдук беттештерди кечки убакытта кабыл алууга шарт түзүлөт. Стадиондун аймагында профессионал футболчуларды жана жаш оюнчуларды кабыл ала турган 100 кишилик жатакана комплекси курулат. Футболдук борбордо 200 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жай орун алат. Мындай футболдук ири инфратүзүм Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында Баткен аймагында алгачкы жолу ишке ашууда. Стадиондун курулушун аякташы менен облустук жана республикалык маанидеги масштабтуу иш-чараларды өткөрүүгө мыкты шарт түзүлөт. Бул иш-аракеттер Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашууда.